2019-жылы JIA Бизнес ассоциациясынын өлкөдөгү ишкердик чөйрөсүн жакшыртуу максатында түздөн-түз инвестиция тартууга жана бизнести өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларынын отчету. Бишкек инвестициялык форуму. Анда 1,5 миң ишкер катышып, дүйнөдө болуп жаткан бизнес жаатындагы акыркы маалыматтардан кабардар болуп, өнөктөштүк жана инвестициялык багыттагы эки тараптуу келишимдер түзүлдү. Эл аралык франшиза жана соода көргөзмөсү АКШнын Кыргызстандагы элчилиги менен биргеликте өткөрүлдү. АКШдан 132 компания, ал эми Кыргызстандан 2000дей ишкер компаниялар катышты. JIAнын астында ОБСЕ менен биргеликте Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарында ишкердикти колдоо борборлору ачылды. JIA Бизнес ассоциациясы эл аралык жумуш берүүчүлөр уюмунун расмий мүчөсү болду. Президенттин алдында өнөр жайды жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча комитетке мүчө болду. АКШ, Испания, Чехия, Австрия, Бириккен Араб Эмираттары, Индия, Тайвань, Өзбекстан, Казакстан өлкөлөрүнө 16 жолу иш сапар уюштурулду. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев менен JIA ишкерлери жолугушту. Бизнес менен мамлекеттин ортосундагы тыгыз алаканын натыйжасында жеңил өнөр жай тармагында социалдык төлөмдөрдү азайтуу боюнча мыйзам долбоор кабыл алынды. Ошондой эле курулуш тармагында 2030 жылга чейин өнүгүү стратегиясы кабыл алынды. Курулуш норма жана эрежелери иштелип чыкты. Ош, Жалал Абад облустарында ишкер айымдар форуму өттү. Кыргыз-Корей бизнес форуму алкагында жергиликтүү ишкерлер менен кореялык ишкерлердин эки тараптуу жолугушуусу өттү. Бир ишкер, бир көчөт акциясы. JIA ишкерлеринин салымы менен Кыргызстан боюнча 1000ге жакын көчөт отургузулду. Бизнес караван долбоору Ысык-Көл, Нарын жана Талас облустарында өттү. 2 жыл ичинде бул долбоор Кыргызстандын бардык аймактарында өтүп, 140га жакын келишимдер түзүлүп, жалпысынан 800 ишкер катышты. JIA Бизнес Кемп долбоору бардык региондордо өттү. Долбоор Кыргызстандын алдыңкы туристтик жайларында өткөрүлүп, жана 2 күндүк окутуу, маданий программа менен коштолду. JIA Агро айыл чарба форум көргөзмөсү Ош облусунун Ноокат, Өзгөн жана Кара Суу райондорунда өттү. Талас шаарында Буурчак Фест аталышындагы өндүрүшчүлөр көргөзмөсү өттү. Бишкек JIA мүчөлөрү үчүн JIA Экспо Нетворкинг жолугушуусу өттү. Анда ишкерлер өздөрүнүн өндүргөн жана саткан продукцияларын, көрсөткөн кызматтарын сунушташты. Биз өнөктөшпүз долбоорунун алкагында Кыргызстандагы ийгиликтүү ишканаларга 14 экскурсия уюштурулду. Жалпы мүчөлөргө уюштурулган семинар жолугушуулардын саны 52-ни түздү. Комитет алкагында уюштурулган иш-чаралар 58 болду. Анда тармактар боюнча негизги маселелер каралды. Андан сырткары бизнес маалымат 3708 жолу. Ишкерлердин маселесин чагылдырууда ММКга берилген интервьюлардын саны 151 болду. Чет өлкөдөн келген ишкерлер менен жолугушуу, коомдук демилгелер, демөөрчүлүктөр, JIAны таанытуу, кызматташуу максатында өткөн иш-чаралардын саны 144-тү түздү. Жогоруда аталган кызматтардын баары JIA мүчөлөрүнүн бизнесин жакшыртууга, жаңы кардар өнөктөш таап, маалыматтар менен кабардар болуусуна, ошондой эле Кыргызстандагы чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө багытталды. Ийгиликтүү ишкер өнүккөн өлкөм.